Саламатсыңарбы балдар? Силер билесиңерби ата мекен деген эмне? Ооба балдар, ата мекен деген бул биз жашаган өлкө, Кыргызстан. Биз жашаган борбор шаарыбыз Бишкек. Биз жашаган көчө, биз жашаган үй. Бул биздин ата мекенибиз. Ар бир адам өз мекенин коргоого милдеттүү. 1941 жылы 22 июнда фашисттик Германия Советтик Союзуна кол салат. Совет эли үчүн улуу ата мекендик согуш башталат. Улуу ата мекендик согушка бизден көптөгөн аталар, агалар эли жерибизди, ата мекенибизди жоодон коргойлу деп согушка аттанышкан. Жалындаган оттуу согушта душмандардан бир азыйс алган мезгилде үйлөрүндөгү ата энелерине, балдарына кат жазышкан. Биздин Кыргызстандан согушка барган акыныбыз согушта фашисттик баскынчылар менен ок атышып жүрсө да ыр жазган. Колу бошогондо көптүн катарына отура калып кат жазчу. Жазуучу Темиркул Үмөталиевдин согуштан жазган салам каты. Согуштан Курмашка жазган катым. Саламатсыңбы, Курмаш? Мен аман эсен бармын. Согуш кыйын, даалай адамдар окко учту. Анын жүзүн адамга көрсөтпөсүн. А биз алыс кеттик, согуш катуу. Кат жазып эле жатам, бирок эч кат албадым. Согуш кайнап жер күйүп жатат, Курмаш. Менин ырларымды окуп журналыңа бастырып кой. Кат жаз, Алымкулга, Фатимага, Күлсүнгө салам айтып кой. Сага узун өмүр, таттуу талай калайм. Аман болсок көрүшөрбүз. Кат жазган агаң Темиркул. 25 октябрь 1943 жыл. Тынчтык каалайм улуу кыргыз элиме, сыймыктанам кереметтүү жерине. Ушул сөздү туу кылып бийик кармайм, эр жигит эл четинде, жоо бетинде дегендей, биздин Кыргызстандан эр жигиттер согушка барып мекенин коргошкон. Балдар, силер билесиңерби, улуу ата мекендик согушка биздин Кыргызстандан кайсы жоокерлер барышкан? Туура айтасыңар. Дайыр Исмаил Таранчиев, Дүйшөнкул Шопоков, Чолпонбай Төлөбердиев. Бул жоокерлер көптүн катарында эл жерибизди коргойбуз деп жанын аябай согуштун талаасында мекен үчүн курман болушкан. Балдар, улуу ата мекендик согушта көптөгөн жоокерлер биз үчүн курман болуп, өз эли жерине кайтпай калышкан. Биздин да чоң атабыз Токболотов Асакай ата согушта курман болуп, үйүнө кайтпай калган. Ким? Балам, бул сүрөттөгү менин атам, силердин чоң атаңар. Аты Токболотов Асакай деген киши. Бул киши дагы улуу ата мекендик согуш башталганда бир тууган агасы менен агасынын аты Токболотов Сыдык деген кишимен кошо согушка аттанышкан. Атам согуштан кайтып келип, агасы кайтпай калган. Ушул убакка чейин дайыны жок. Анан атам көп согуш жөнүндө көп айтып берер эле. Согуш жаман деп. Согуштун убагында ачарчылык болгон экен. Силердей көп балдар, кыздар атасыз, энесиз жетим калышкан экен. Өлбөс полк дегенде басып жүрбөйбүзбү? Ошону билесиңер да. Ооба, басып жүрөбүз. Ата, биз ыр-ырдап берейли. Эйлиңер, кана. Бизди коргон бул жеңиш ката согушка арнан, өрт ичинде жаралган аталардын канынан. Билүү керек ар бир кыз, билүү керек ар ооган. Бизди коргоп аталар кечкен деген жанынан. Ошол үчүн бул байрам бизге кымбат баарынан. Ой, азамат. Ата, биз жеңиш жөнүндө сүрөт тарттык. Кана, абдан согуш жөнүндө сүрөт тарткан турбайсыңарбы? Абдан сонун сүрөт согуш жөнүндө экен баарыңардыкы.
чоң ата, анда биз баарыбыз ырылдап берейличи. Нейлиңер кана? Элимдин бейпилигин намыска бек сактаймын. Энеке ак сүтүңдү эл колом мен актаймын. Эл жигит эсетинде, азамат жол бетинде, алыста кыргыз элим, ардайым сезимимде. Ой азаматтар, чоң рахмат барыңарга. Ошо дүйнөдө согуш болбосун, бактылуу болгула, талайлуу болгула уулдарым. 1945 жылы 9 майда Советтер Союзу фашисттик Германияны жеңген. Ошондон баштап 9 май жеңиш күнү деп белгилеп келебиз. Кана, силер менен эмне жана кимдер жөнүндө аңгемелештик? Туура айтасыңар. Жеңиш майрамы 9 май жөнүндө. Улуу ата мекендик согуштун баатырлары жөнүндө аңгемелештик. Үйгө тапшырма. Ата энелериңер менен 9 май жеңиш майрамы жөнүндө сүрөт тартып, бакчага келгениңерде ала келип бизге көрсөтөсүңөр. Саламатта болгула.